Мына ушундай жагымдуу чыгармадан кийин биз эфирибизди алууну көздөй улайбыз. Албетте жогоруда сөз бергендей эле бүгүн ушул бала тарбиялоо боюнча кеп козгойбу, сал тууралуу дагы өзүбүздүн коногубуз бар. Мына ушул багыттагы адис келип олтурат. Ооба. Балага кандай тарбия бериш керек, негизи алар менен кандай мамиле түзүш керек, алар менен кандай сүйлөшүш керек деген сурооңуздар болсо, албетте биздин экран алдына азыр номерларыбыз чыгып калат, ага чейин айтып алалы да. СМС билдирүүңүздөрдү узатыңыздар. Ал эми биздин коногубуз төрүбүздөн орун алып турган чагы психолог, психотерапевт Данияр Чормотов агабыз. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат сиздерге. Бүгүнкү жакшы бир теманы көтөрүп аткансыздарга, конок кылып чакырганыңызга. Рахмат, сизге да рахмат. Ошол балага тарбия берүүнүн мындай маанилүүлүгү жөнүндө алгач баштайлы. Кандай тарбия бериш керек? Мен азыр общий эле айтайын. Андан кийин жаш-жашына бөлүнөт да. Мисалы үчүн 2 жаш балага башкача тарбия берилет, 4 жашка башкача, 6 жашка башкача берилет да. Ана мен общий эле кандай тарбиялар бериш керек айтайын, себеби дегенде көрүүчүлөргө дагы ушул түшүнүктүү, анан оңой болуш керек да. Атайын изилдөө болгондо, окумуштуулар изилдеген, ошол изилдөөнүн негизинде анан түшүндүрүп берейин. Мисалы үчүн, алар итти алгандагы мындай шаар түрүндөгү күйгүскөн, светти күйгүскөндө баягы тамак берилген да иткечи. Тоголок свет болсо, кызыл свет, тоголок кызыл свет болсо, ага тамак берилген, анан ит баягы даярданганда, тамак жегенге настроениеси көтөрүлүп, баягы атайын тамак жөөчү бездер козголуп. Андан кийин эле баягы овал түрүндө свет күйгөндө, ага баягы ток менен урган да анчы. Анан ал ит баягы жанагындай кыжылат болуп, напряжение болгон да. Анан кийин баягы тоголок болгондо тамакка даярданат, овал болгондо тиги токтон ударга даярданат да, мындайча айтканда кыжалатчылыкка. Ооба. Анан экөөнү тең бергенде ал катып туруп калган да. То есть тоголокто да күйүскөндө, овалда күйүскөндө ал эмне болуп калган? Катып туруп калган. Эми адамдын психикасында да ошондой болот да. Мисалы үчүн ата-энелер мындай болот, мындай болбойт деп тарбиялайт да. Анан жашоодо ушундай бир 2-3 нерсе бир келип калганда алар эмне болуп калат? Туруп калат да, эмне аларын билбейчи. Мисалы үчүн, ал суу ичкизи келип атат деп коелу, же болбосо ачка болду деп коелу. Анан аябай ачка болуп калды. Мисалы үчүн, баягы Курандын негизинде келтирейинчи. Ачка болуп калды, чочконун этинен башка жей турган эч нерсе жок да. Чочконун этин жегенге эмне? Тыюу салынган. Тыюу салынган, мисалы. Өзү негизи тыюу салынган эмес, бирок общий тыюу салынган. Ооба. Анан ачка болуп калды. Анан жегенге чочкон эти турат. Ошондо жанагы овал менен тоголок күйгөндө болуп калат да, адамдын психикасы, анан эмне кыларын билбей калат. Негизи шариятта ушундай учурларда чочкон этин жеген болот да. Эми бул жөнөкөй эле пример да. Ооба. Эми жашоодо ушундай ситуациялар күнүгө болуп турат. Күнүгө болуп турат. Адамдын мындайча айтканда каалоосу менен баягы адамдын баягы совестине эмне бири-бирине каршы келген ситуацияларчы. Анан суроо туулат да, эмне кылыш керек дегенчи. Анан биздин азыр көпчүлүк учурда ата-энелер балдарды роботтой кылып тарбиялайт да. Эмне туура эмес, эмне болот, эмне болбойт депчи, роботтой кылып. А мен айтам, роботтой кылып тарбиялабаш керек, тирүү адамдай кылып тарбиялаш керек депчи. Живой кылыш керек да. Живой адам мындай ситуацияга карап мамиле кылат да. Мисалы үчүн, кээ бир учурларда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, баягы эки зыяндан жеңилин тандаш керек депчи. Ушундай ситуациялар болуп калат да. Экөө тең мындай болбой турган ситуация болуп калат. Анан ошондо да кетип калбай, эмнесин тандаш керек? Зыяны азыраак. Ушундай шариятта да бар бул нерселер көп. Ошо баланы тирүү, живой кылып тарбиялаш керек да. Ал робот болбош керек, ал живой болгондо ал мындайча айтканда жакшы болуп чоңоет да. Кыргыз маданиятынын, мисалы кыргыз менталитетинин негизинде тарбиялоо канчалык деңгээлде туура же кайсы жерлери катачылыктар бар? Кыргыз менталитети болобу, орус менталитети болобу,
бул мындай да, живой деген адам ал кыргыздар менен жүргөндө деле, орустар менен жүргөндө, любой менталитетте жүргөндө ошого подстраиваться этип кетет да. Бул бир. Анан экинчиден Кыргызстанда жүргөндөн кийин Кыргызстандагы нормаларды соблюдать этип, Кыргызстандагы эрежелерди соблюдать этип жашайт да, андай живой бала. Россияда жүрсө, Россиядагы эрежелер менен жүрөт. Робот болуп, кыргызча жүрө бербейт да, аяктачы, дардаңдап мисалы үчүн. Суть мааниси ал кайсыл коомго барбасын, кайсыл жерге барбасын, кайсыл элге барбасын, кайсыл маданиятка барбасын, ошол жерге журулушуп эмне кылыш керек, жашап кетиш керек дагы, өзүнө эмне кылыш керек, өнүгүп өсүп кетиш керек. Живой адам ошондой болот да. Эми бул общий айтканда. Эми жаштар менен келели да. Мисалы үчүн 2 жашка чейин балага кандай тарбия болуш керек? 2 жашка чейин бала дүйнөнү денеси менен кабыл алат да. 2 жашка чейин бала дүйнөнү оозу менен тааныйт да. Буну оральная фаза деп коет. Мындай чыкканда, ал төрөлгөндөн кийин эмчек эмет дагы. Эгер ошол эмчекте толук эмзе, эгер ошол 2 жашка чейин жаткан жери жылуу болсо, 2 жашка чейин курсагы ток болсо, 2 жашка чейин кийими кургак болсо, жаткан жери жарык болсо, анын психологиясы жакшы өнүгөт, анын бат өнүгөт. 2 жашка чейин жаткан жери начар болсо, жалаягы суу болсо, көбүрөөк урса, анда анын денеси азыраак өсөт да. Азыр физиологиялык жагын карап атабыз, анан психикага өтөбүз. Мисалы үчүн буну Европада изилдеп далилдешкен, бул Куранда да жазылган да. Куранда кантип жазылган? 2 жашка чейин толук эмгизгиле деп жазылган. Европада буну мындай кылып түшүндүргөн. Баягы Африка элдерин изилдешиптир дагы, эмне үчүн алардын элдери эртерээк өсөт да. 2 жашка чейин Африканын балдары тез өсөт, чем Европага чейин. Буга чейин. Анан европалыктар изилдеп далилин таап чыгышкан. Себеби дегенде мындай экен, алар бала төрөлгөндөн кийин эле дайыма денесин алып жүрөт экен да. Тоого чыкса деле, сайга түшсө деле, сууга барса деле, үйдө жүрсө деле постоянно, жана кенгурайтинг деп коет, постоянно эмне кылат? Боорунду алып жүрөт. Же өзүнө каратып, же дүйнөнү каратып. Анан ошондо бала дайыма эненин жанында болгондуктан, баягы бул учурда балага орусча айтканда последовательно, предсказуемый болуш керек да. Мисалы үчүн бала ыйлайт, апасы келип эмгизип коет. Бала ыйлайт, апасы келип жалаягын алмаштырып коет. Бала ыйлайт, апасы келип уктатып коет. Бүттүгүн оозу менен кылат да. Эми ушул возрастта, ушул жашта дүйнөгө болгон, биринчи апасына болгон, андан кийин туугандарына болгон, андан кийин дүйнөгө болгон ишеними артат да. Же ишеними жок болот. Эгер апасына ишенсе, анда ал элге дагы эмне кылат? Ишенет. Анан Кудайга дагы эмне кылат? Ишенет. Эгер апасына ишенбесе, ал элге да ишенбейт, кийин Кудайга дагы эмне? Ишенбей калышы мүмкүн да. Потому что мен төрөлгөндө, мен өзүмдүн бир тууган апам мени таштап койду, башка элдер жөн эле эмне кылат? Таштап коет. Мен өзүм апам таштап койгондон кийин башка элге мен керегиң барбы деген суроо. Вопрос возникает. Эң жакын адам ошол убакта апам болсо, ошол мени таштап койсо, башка эл мага кандай мамиле кылышы мүмкүн дейт. Анан ответ кандай болот? Конечно, кереги жок. Анан кийин недоверие өзөт. Ишенич эмне болот? Жок болот. Турмушка чыкканда да бул влиять этет да кийинчи. Потому что ал ишенбейт болду. Ошон үчүн өзүнө да ишенбейт, башкаларга да эмне? Ишенбейт. Бирок ал сырттан көрүнө берет өзүнө ишенгендей болупчу. Мындай иштеп келип, сүйлөгөн сөздөрүн, поведенияларын, амалдарын анализ кылып келсең, өзүнө да эмне? Ишенбейт да. Ал билинет кийинчи. Ошол нерсеси өнүгөт да 2 жашка чейин. Бул нерсе ишеним деген. Анан айтсаңыз, ишеним жөнүндө сөз кылып калдык да. Негизи баланы өз алдынча тарбиялоо үчүн биз ага баягы жада калса акчаны беришибиз керекпи? Өзүнө берип баягы өз буюмдарын өзү алууга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керекпи же жокпу деген суроо туулат. Азыр кийинки фазаларда келет да булчу. Азыр экинчи фаза. Азыр буга да жооп берем. Экинчи фаза
Буну оральная фаза деп коет, мышечный оральная фаза деп коет. Бул 2 жаштан 4 жашка чейин берилиш керек да. Ар бир жаштын өзүнүн мындай бере турган эмелери бар баягы. Оюнчуктары деп койсом болобу, бере турган бир мындайча айтканда миссиялары бар да. Ар бир жаштын өзүнүн эмеси бар, миссиясы бар. Ошол убакта бериш керек. Мисалы үчүн мектепке барганда бала 7 жашта барыш керек го. 7ден 1 класстан 4 класска чейин жана үйрөнүш керек. Жана кошуу, бөлүү, көбөйтүү, жазуу дегендердичи 1ден 4кө чейин начальный класс деп коет буну. Анан мисалы үчүн мектепке барбаган бала бар деп коелучу, 17 жашта деп коелучу. Ал эмнени үйрөнөт биринчи? Ал баягы эле 1 класска барат дагы 7 жаштагылар менен эмне кылат? Окуйт да. Ошондой эле ар бир класстын өзүнүн бир миссиясы болгон сыяктуу эле ар бир жаштын өзүнүн да эмнеси бар? Миссиясы бар. Анан ошол убакта берип калыш керек. Эгер ошол убакта бербесе, кийин эмне болот? Бериш керек болот кайрачы. Мисалы үчүн адам 40ка чыгып калды деп койгула, 50ге чыгып калды. Бир жашоосунда бир проблема болду да. Ал проблемалар, например, 2 жашта застревание болсо, психологияда буну застревание деп коет да. 2 жашта болсо, например, психологический возрасты. Биологический возраст 50дө. Бирок психологический 2 жашта калып калган. Баягы апазы эмне? Жакшы мамиле кылбай коюп деп болчу. Апалык мээримин төкпөй коюп, же болбосо ошол апалык миссиясын аткарбай коюп. Ал эмне проблеманы кантип чечет? Ал проблеманы оозу менен чечет. То есть арак ичет, наркоман болот, тамеки чегет, мисалы үчүн проблемалар болгондо, тамак жейт, заедание деп коет мунчу. То есть тамак жегенден кийин стресси кетет, же болбосо жанагы арак ичкенден кийин жана проблемалар кетет деп ойлойт, бирок на самом деле кетпейт проблемачы. Просто ал проблеманы кантип чечип атат? 2 жаштагы баладай болуп, оозу менен. А өзү 50дө. Башкача чечкенге деле мүмкүнчүлүгү бар, бирок психологиялык возраст ошондой болгондуктан ал ошентип эле чечет. Аны баягы таң кылбай эле коюш керек да, эмне үчүн ошентип атат депчи. Экинчи момент жанагы фазасы, буну орально мышечная фаза деп коет. 2ден 4 жашка чейин болот да бул. 2ден 4 жашка чейин деген бул убакта бала баягы бул балага ата-эненин мнениясы важный да, аябай. Апасынын мнениясы да, атасынын мнениясы да эмне? Аябай важный. Анан бир нерсе кылса да апасын карап турат, мынтип, же атасын карап турат, эмне дейт экен депчи. Мисалы үчүн барып туруп жыгылат дагы, анан апасы эмоционально келет, мынтип ыйлайт да. Анан апасы алтыным келе тура кой дейт. Атасы карап турса жыгылат дагы, все в порядке, я сильный папа дейт да. О, мен балам кыйын экен деп коет. Да, басып кетип калат да, мисалы үчүн. Билет да кимге, эмне, кандай мамиле кылыш керек экенин. Анан ошондой кылып, ошол нерсеси да эмне болуп калат? Өнүгүп калышы мүмкүн да. Эми бул жерде травмалар кандай болот айтып коеюн. Мисалы үчүн бул убакта бала мисалы үчүн туалетке барып, же болбосо сийип чичип койсо, апасы же болбосо воспитательницасы, садиктегилер фу дей турган болсо, фу вонючка депчи мисалы. Дей турган болсо, ал буну мындай түшүнө алат. Мен туалетке барбашым керек экен, потому что эгер туалетке барсам же сийип чичип койсом, апам мени эмне кылып коет экен? Жаман көрүп калат экен. Жакпай калат экен. Анан мен туалетке барбайм дейт. Ошондо эмне болуп калат? Оор келип чыгат. Чечим болуп калат. Анан ал туалетке барбайт. Анан катып калат ичинде заңы. Анан аны буну больницага апарат дагы, анан кийин жана клизма менен алдырат. Анан өрүктүн согун бергиле, анан кийин алманын согун бергиле, тиги ашказаны эмне? Тигине мындай болот. Ал физиологический жагын айтып атат. А психологический жагы ал эмне үчүн туалетке барбайт? Потому что туалетке барса, апасы менен атасы эмне кылып коет? Сүйбөй коет. Анан ал ошон үчүн бардыгын эмне кылат? Бул травмасын айтып атам. Эми ошондой сыяктуу дагы көп нерселер бар да. Жөнөкөй эле мисал келтирдим. Дагы көп нерселер бар мисалы үчүн. Анан булар кандай болушу мүмкүн мисалы үчүн? Эгер кийин чоңойгондо, эгер ушундай мен болсо, жана импотенция да ошодон келип чыгат. Фригидность дагы ошондон келип чыгат. Анткени алар могул жакта кетип аткан энергияны кысат да. Мисалы үчүн. Же болбосо бул мындай болуп калат, мисалы үчүн адамдар менен жакшы мамиле кылат, анан кийин урушуп кетет. Аялына жакшы мамиле кылат, анан урушуп кетет. Акчаны жакшы эле табат, анан эмне кылат? Жоготуп берет. Бул ошондой привычка тиги 2ден 4 жашка чейин отурат да.
мисалы үчүн ал туалетке барбай туруп туруп анан кийин обосрется, жайлап салат, ооба. анан рахат алат да. Любой адам туалетке барганда эмне болот? Рахат алат. А бирок башкача дагы рахат алса болот. Убагында туалетке барып турса болот, мисалы үчүн. А бул барбайт убагында. Убагында туалетке барбай туруп, анан жарылып, анан жайлап коюп, анан ошодон рахат алат. Бул привычка болуп калат. Кандай привычка болуп калат? Мен орусча айтам, все проблемы решать через жопу депчи. Мындайча айтканда, оральный фаза менен чечкенге эмне? Ошого көнүп калат дагы, бүт мындай жашообуздун кыргызың эле проблема. Өзүлөрү деле мынтип айтып коет да. Мага вообще акча деген жукпайт, анан мындай. Мен мындай досторум бардыгы эле мен эмне? Кидет этип беришет, анан мамилесинде калсаң, жакшы мамиле кылып эле аягында эмне ушундай болуп кетет. Ушундай проблемалар болот да. Бул 2-ден 4-кө чейин. Фаза бул эмне экен? Бул адамдын өзүнүн сезимдерине сый урмат менен мамиле кылганды эмне кылат? Үйрөтүш керек. Ачууң келип атып, ачууңду чыгар. Туалетке баргың келип атып, туалетке эмне? Бар. Тамак ичиң келип атып, тамак иче бер. Бүт сезимдердин баардыгы керек. Бул сезимдердин баардыгы Алла Тааладан берилген. Бул сезимдердин баардыгы жакшы. Сезимдер приятный, анан неприятный болуп эле бөлүнөт. Мисалы, тамакты 30 күн жесең, пловту. 31-чи күнү уже плов деген атты уккуң келбей калат да. Тажап каласың. 30 күн ысык көл десе алсаң, деген атты да уккуң келбей калат. Уже отдых деген тажап каласың. Бардык нерсе относительно, бардык нерсе меразы менен болот, өлчөм менен. Жакшы нерсенин өлчөм менен ашса дагы зыян, жаман нерсе өлчөм менен ашса дагы эмне? Зыян. Жаман нерсе дагы жана туз сыяктуу, же болбосо уксус сыяктуу пайдалуу. Мисалы үчүн туалетке барган жаман нерсе болсо, бирок туалетке барбасак болбойт да. Ооба. Мисалы үчүн. Ушул сыяктуу эле да, сезимдердин жакшысы да бар. Мындай айтканда өз убагында туура колдонсо, мындай жакшы деп бизде түшүнөт да. Ошон үчүн приятный, неприятный деп эле бөлүш керек да. Биздики жана ак кара деп эле бөлүп койгон да, болду всё. Ыйлаба, күлбө депчи. Аны ыйлай турган жерден ал мындай ыйлабай отура берет да, чыкпай калат ал. Туалетке барыш керек болуп калат да. Кийинки баскыч ошондо 4 жаштан кийин болот. 2-ден 4-кө чейин. Кийинки баскыч 4-төн 7 жашка чейин. 3-үчү баскыч деп коет. Бул жерде инициатива или чувство вины деп коет. Атасыз, апасыз дүйнөнү изилдейт да балачы. Ошого эмне кылыш керек? Мүмкүнчүлүк бериш керек. Апасы жок, атасы жок, алар эмне кылат? Дүйнөнү эмне кылат? Изилдейт. Кошуналар менен таанышат, көчөгө чыгат, башка туугандар менен эмне кылат? Бир нерсени эмне кылат? Давай мыногуну качмай топ ойнойбуз дейт, же болбосо бекинчек ойнойбуз дейт, же мындай кылабыз деп эмне кылат? Бир нерсени сунуштайт, инициативный болуп калат. А эгер минус менен тарбияланса, чувство эмне болот? Вина болот. Мен ишке чыкканда мен менен эч ким ойнобойт экен. Наверное, мен эмне? Не томун. Наверное, мен жакшы эмне? Сүйлөбөй койдум. Может, акча беришим керек, может эмне? Конфетин бериш керек, может, оюнчугумду эмне алышым керек? Беришим керек, алышым беришим керек. Что-то меники не то деп өзүнө эмне болот? Чувство винасы көбөйө берет. Эгер жанагы 2-ден 4 жашка чейинки период нормально өтпөсө. Анан постоянно, мисалы үчүн, сийип коет, же чечип коет, же постоянно тиги оюнчукту эмне кылат? Урдап алат, же да бир нерсе кылат, анан өзүн эмне кылат? Виноваттык сезип жүрө берет. Мисалы үчүн, акча урдап келет, например. Көп ата энелер да мына кайрылат, балам эмне кылып атат? Акча урдап атат эмне кылат. А эмне кылат? Ал акча урдайт, потом өзү апасы келип урат, анан чувство вины болот. Анан ошонусу эмне болот? Закрепляться этилет да. Ошону туура урушпай түшүндүрүп бериш керек, Бул эмеге чейин барат да. Урдап ушундай кылса, анан апасына чуркап келсе, бул экинчи фазага, анан биринчи фаза барат. Экинчи фаза эмне? Өзүнүн сезимдерин, өзүн сыйлаганды, мамиле кылганды үйрөнгөн эмес. А биринчи фаза эмне? Апасынан жана сүйүүнү каалап атат. Ал апасынан сүйүүнү кантип алат? Бирөөнү уруп, анан бир нерсени урдаганда, анан апасына келет, кучактап. Анан ошондо ал жанагы биринчи фазага өтүп калат да. Ошол убагында сүйүүнү албаган. Биринчи фаза эме менен алат да, телосы менен алат. Тело эмне болуш керек? Тоюш керек. Экинчи фаза эмоция тоюш керек. Үчүнчү фаза акыл тоюш керек. Ошолор тойбосо алар эмне болот? Проблема болуп кете берет. Анан бизде эң
башкы көйгөй ага чейин ысымыз билдирүүнү жаңыртып өтөлү. Жаш өспүрүм балдарга көп телефон, интернетте колдонууга мүмкүнчүлүктүн келишинче карматпасак, бала бара эмоцияга берилип, телефонго шерик болуп, ага үйүр алып, эч ким менен сүйлөшпөй өзүмчүл болуп калат экен. Ошондуктан балага абайлап мамиле жасасак деген билдирген. Өзүнүн сунушундагы билдирип өткөн экен. Анан бизде көйгөй кыргыз элибизде баягы миграция маселеси деп коебуз го. Ата-энелер чет жакка барып иштеп кетишет, башка туугандар менен башка туугандардын тарбиясын алып калышат да, балдар мээрим жакшы жетпей калат. Анан сиз айтып өткөн биринчи баскычты толугу менен толук камдоо ала албай калса, кандай тарбия бериш керек ата-энелер? Аны ата-энелер эле гана бере алат. Ата-энелер эле. Ошо келип кеш бергенде биринчи этаптан баштап бериш керек ошондо? Ооба. Туугандар жакшылап уксаңар, ал нерсе только ата-энеден гана келет. Башка адамдан келбейт. Кийин проблема болот анын. Ар кандай проблемалар болот да. Кийинки фазаларын башкалар заменить этсе болот, мисалы үчүн. Кийин мындайча айтканда эми эмне кылабыз деген вопрос болот да. Эми башка адамдар, тренерлер, мугалимдер ага апа болуп, ага ата болуп кайра жанагы нолдон баштайт да. Өзү мисалы үчүн 30та, бирок агай, мугалим ага эмне болуп берет? Апа болуп берет дагы, анан кийин апасы бербеген мээримди эмне кылат? Берет. Апасы бербеген тарбияны эмне кылат? Берет, ошентип баштайт да. Бизде мисалы үчүн чоң атасында, чоң апасында отуруп калат, башка болуп калат. Алар апасындай мээрим бере албайт да, анткени ал мээримди кимден калып атат? Апасынан калып атат да. Баланын түшүндө эмне болот? Апам мени таштап кетти. Апам мени эмне болду? Мен не то окшоймун. Эгер апам мени сүйсө мени таштабайт эле деп отурат да. Ал бала билбейт да апасы тиги жакшы ниети менен тиги Москвага кетип тиги тарбиялайын деп атканын. Кичинекей 2 жашта бала эмнени билсин? Ал ошондой понятияда жүрө берет. Анан кийин апасына баягы өчүм алам дейт, же болбосо мен апамдай болбойм, балдарыма башкача болом деп ана балдарынын жанынан кечке чыкпай отурат да. Бу да не норма да. Баланс болуш керек да. Эми ушул жерде суроо да. Балдарды бала бакчага берген туурабы, туура эмеспи? Канчалык деңгээлде пайдасы же зыяны бар? Баланы мисалы үчүн 4 жаштан кийин берсе, туура эле болот деп ойлойм да. 4 жаштан кийин. Анткени 4 жаштан кийин 4 жаштан 7 жашка чейин ал эме кылыш керек да, социализация болот, элге эмне кылыш керек? Аралашыш керек да. Коммуникабельный болуп, эгер бала бакчага бербесе да, мындай көчөгө чыгыш керек да. Кошуналар менен сүйлөшүп, тигине эмне болуп. Илгери мисалы үчүн бизде мындай эме болуп жашачы да баягы. Көчөдө балдар бири-бири менен эмне болчу? Постоянно тыгыз байланышта болчу да. Садик сыяктуу болчу да. Садиктин деле кереги жок болчу, потому что эл ошентип эмне кылчу? Жашачы да. Ошол көчө өзү эмне болчу? Садик болчу да. Бала бакча болчу. Бала бакча болчу. Кийинки фаза бул латентный возраст деп коет, 7 жаштан 12 жашка чейин. 7 жаштан 12 жашка чейин латентный возраст деген бала эмнени кылса ошомун деп ойлойт да. Кыз эмне кылса ошомун деп ойлойт. Ошон үчүн эркектердин ишин кыздардын ишин бериш керек. Мисалы үчүн биз 3-класста окуп жүргөндө кол эмгектен сабактан биз стулдарды жасачык, анан кийин балта, темир, же болбосо ара деген нерселерди колдончук. Кыздар болсо тигүү менен, тамак жасоо менен, үй жиноо менен, пул жуу менен алек болчу. Анан бул нерсени жакшы кылат экен, мен эмне жакшы экенмин дейт. Анан кыз эмне болуп калат? Кыздардын ишин кылганга эмне болуп калат? Жөндөмдүү болуп калат. Эркектердин ишине жөндөмдүү болуп калат. Анткени ал ошол мындайча айтканда ишин жаман кылсачы, например, жаман деп ишин бир стулду жаман жасап коюп турдуң, столду жаман жасап коюп турдуң десең, ал сен жамансың деген эле сөз да. Настроение түшөт. Ошон үчүн бунда адамдын баягы жасаган нерсесин биз эмне кылыш керек? Мактап туруш керек. Же болбосо колдоп туруш керек ошол убакта. Же өзү менен кылган ишин бөлүп айтып туруш керек. Мисалы үчүн сабакты начар жасап кой, же ишти начар жасап кой. Кантип менин ушундай акылдуу, таланттуу, күчтүү балам ушул жөнөкөй нерсени кыла албай койдум деп. Анан ал эмне дейт? Мен таланттуумун, мен кыйынмын деп ошол нерсени кылат. Өзүнүн баягы мындайча айтканда бир эки
жакшы кылды, себеби мындай деп эмне болуш керек? Бөлүп туруш керек. Бөлүп туруш керек өзүнөн. Иштерин да бөлүп туруш керек. Жакшы иштерин да айтыш керек, жаман иштерин да айтыш керек. Анан иштерин отдельно өзүнөн да эмне болуп туруш керек? Бөлүп туруш керек. Ошондо буну здоровый самооценка эмне болот? Болот. Эгер кечке эле мактап берсең, о, тиги жаман жасаган ишине эле мактап берсең, кечке эле ал мындай бул да туура эмес да. Баягы буну неадекватная завышенная самооценка деп коет да. Бул мындай кыйраттуу эле эчтеке кылган жок, бирок тиги сүйлөсөм эмне? Москвадан сүйлөйт да. Ооба. Мисалы үчүн. А кийинки заниженная, неадекватная, заниженная самооценка деп коет. Ал жакшы иш кылса деле ошону эмне кылат? Жамандап эле жүрөт да, өзүн күнөөлүү сезип элечи. Реально да мына жаман кылганда жаман кылдым деп кабыл алыш керек, жакшы кылганда эмне? Жакшы кылдым деп кабыл алыш керек. Нормада ошондой болуш керек да. Ошону ошол возрастта тарбиялайт. Эми бул убакта кыздар эркектердин ишин кылып же эркектер кыздын ишин кылып койсо, бул жанагы голубойго, лесбиянствого жакыныраак болуп калат да кийин. Ошондой болуп калыптанышында дагы. Ооба. Жана голубой лесбиянка болуп калгандар ушул возрастта катып калгандар. Алардын психологический возрасты ушул эмеге чейин, 12 жашка чейин. 8-7ден 12 жашка чейин. Жакшы. Бала тарбиялоо тууралуу кеп козгоп жатабыз. Албетте өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү жогорудагыдай СМС билдирүү катардагы жолдосоңуздар болот. Ооба. А бизде конокто психотерапевт, психолог Данияр Чурмушев. Рахмат. Эми кийинки баскычтарга акырдан өтө берет. Кийинки баскыч бул период близости деп коет, же болбосо возраст близости деп коет. Жок, ага чейинки экен, андан кийинки. Кийинки баскыч бул эго идентификация деп коет. Эркек экенин, кыз экенин эмне кылат? Билет да, кабыл алат. То есть мен эркек экенмин, мен эмне? Кыз экенимин деп. Эго кто я деген вопроско я мужчина деп жооп бериш керек да, эркек. А кто я деген вопроско аял эмне деп жооп бериш керек? Я женщина деп жооп бериш керек. Кээ бир адамдар менен иштеп атканда мындай кыз, бирок ичи эмне? Эркек. Кто я деген вопроско эмне деп жооп берет? Я мужик деп жооп берет да. Кээде эркектер менен иштешип каласың, ичи эмне? Баба да, аял да. Мен баягы тамашалап айтып коем, баягы акча таппаган эркек бул подруга сыяктуу депчи. Суть эме да, баягы ичи эмне? Аял. Эми вопрос возникает. Өзү аял болсо, бирок ичи эркек болсо, кантип жашайт? Кантип проблемаларды чечет? Анткени кийинки возрасттагы потребность бул потребность близости деп коет, то есть турмушка чыгыш керек же үйлөнүш керек. Эмоционально, физиологически, психологически жакын адамды издей баштайт да. Анан өзү сыртында аял, ичинде эркек болсо кантип кимге турмушка чыгат? Кимге турмушка чыгат? Сырты эркек, ичи аял болгонго. Түшүнүп атасыздарбы? Ооба. Нормально жашап кетиш мүмкүн да. Анан өмүр бою тиги эме ким иштейт? Аял иштейт. Аял иштейт, эркек болуп. Тиги Аял деп болуп үйдө отурат. Үйдө отурат. Подружка болуп. Түшүнүп атасыздар? Эми жөнөкөй тил менен түшүндүрүп айтайын, жөнөкөй тил менен баягы көрүүчүлөргө дагы түшүнүктүүрөөк. Мисалы үчүн жаныбардын тили менен түшүндүрсөк, мисалы үчүн бала төрөлдү, жаныбар төрөлдү деп коелу. Төрөлгөндөн кийин ал ошол апасына болгон ишенич болот да, ишенич болот. Андан кийинки периодто ал өзүн мындай айтканда ким экенин билет да. Мен арстан экенмин же мен карышкыр экенмин депчи. Анан кийинки период арстан карышкыр экенин билдик деп коелу. Мисалы үчүн арстан деп коелучу. Арстан экенин билди дагы. Кийинки период ошол чөлкөмдө же болбосо ошол өрөөндө же болбосо ошол жаныбарлардын ичинде мен аларга кандай мамиле кылышым керек үйрөнөт. То есть вожатыйга мындай мамиле кылышым керек, орточо адамга мындай мамиле кылышым керек деп эмне кылат? Ошону үйрөнөт. Андан кийин ошол арстандардын ичинде өзүнүн баягы мындай айтканда ким экенин табыш керек. Ургачыбы же эркекпи? Мисалы тигрицабы или эмне? Тигрбы эмне кылыш керек? Табыш керек. Анан кийин тигрица тигр экенин, кто я деген вопроско тигр деп жооп берет, тиги кто я деген вопрос тигрица деп жооп берет. Анан тигр экенин билгенден кийин ал тигрицаны табыш керек. Анан үйлөнүш керек. Мисалы үчүн. Тигрица өзүнүн баягы ургач экенин билгенден ал эркегин табат дагы, эң күчтүү эркек табат да, ага турмушка чыгат. Анан экөө эмне болот? Үй бүлө курат. Анан үй бүлө кургандан анан кайра воспитывать этет,
үйрөнгөн нерсесин, например 30 жаштан кийин 40 жаштан кийин 40 жашта топтогон опытын балага эмне кылат, өткөрүп берет да. Дүйнөсүн дагы и акылын дагы. Мисалы үчүн. А биздики 50-60 жашка келип деле мындай акылын өткөрө албайбыз, бирок дүйнөсүн анча мынча эмне өткөрүп атат. Негизи экөөнү тең эмне кылат? Кантип дүйнө топтош керек экенин үйрөтөт, кантип психологиялык жактан илим алып жаш жасаш керек экен да. Ошону өткөрүп берет да. Жаныбарлардын дүйнөсүнө салыштырганда ушундай да. Эми биздики арстанбы же карышкырбы же коёнбу ошону биле албай жүрөт да көпчүлүк элдечи. И билсе дагы мен эркек арстанмынбы же ургачы арстанмынбы ошону да эмне кылат? Биле албай жүрөт да. Ушундай коомдуку мындай общий мындай айта турган болсок, салыштырып, азыркы акыбал ушундай болуп атат да. Эми ошону баягы 0 жаштан баштап кайра эмне кылыш керек? Тарбиялап башташ керек. Тарбиялап башташ керек да. Полноценный туура кылып. Эң жакшы. Абдан кызыктуу, пайдалуу берүү болуп жатат. Рахмат сиздерге деп ыраазычылык билдирип өткөн экенсизге. Бала тарбиялоодо ушул кыргыздын салтында өзгөчө көп кездешет, мындай сабаган, баланын сабагын. Деги эле баланы сабаш керекпи же керек эмеспи? Такыр эле. Мындай да. Балага, например, эгер бала возрасты 17-де болсо, анан ал туура эмес иштерди кылса, ошол баланы Кыргыз Республикасынын конституциясынын мыйзамы боюнча сабайт да. Мисалы түрмөгө түшөт, анан түрмөдө эмне кылат? Сабайт. Же психбольницага түшөт, психбольницада эмне кылат? Сабайт. Ошондойбу? 17-ге чыккан бала эмне кылат? Туура эмес иш кылса. Мыйзам чегинде жооп берет. Мыйзам чегинде жооп берет. Болбосо башка жиндилер сабайт аны. Мисалы үчүнчү. Сабаш керекпи деген вопросто жооп мындай болот да, баланын жашы эмне? Канчада биринчи? Эгер 17ден жогору болсо, мыйзам чегинде эмне кылат аны? Сабоо мындай жоопко тартууга укуктуу. Ошондой болот да. Эгер 17ден ылдырак болсо, шарият боюнча дагы, шариятта мындай кыргыздарда мынтип коет да, баягы 7ге чейин жерден, анан 7ден кийин элден жейт депчи. Мындайча айтканда 7ге чейин тарбиялабасаң, 7ден кийин эмне болот? Эл өзү эле тарбиялап коет. Садикке барганда тарбиялап коет, мектепке барганда эмне болот? Тарбиялап коет. Демек, коом өзү эле тарбиялап коет турбайбы? Негизи общий жооп урбай эле, чаппай эле, тепкилебей эле, чыканак менен урбай, коленка менен теппей, баш менен сүзбөй эле тарбиялайт негизичи. Бирок анда тарбияны көрбөгөн адам коом аргасыз болот да тарбияланган. Анткени мамлекет мындай элди эркелетип отурбайт. Мыйзамдар бар. Ооба. Ошол мыйзамдарды бузтуу, сен ал мыйзамды кандай десем билбегендиктен жоопко эмне тартылбайсың деген жок. Билбесең өзүң проблемаң. Биз жоопко эмне кылабыз? Тартабыз деп коет болду. Ошон үчүн ошол жашка чейин ата-эне баланы жакшынакай кылып тарбиялаш керек. Коом менен эмне? Аралаштырыш керек. Коом менен дагы, табият менен дагы ынтымактуу, баккубат, бактылуу жашай тургандагычы. Болбосо мамлекет аргасыз болот ошентип эмне кылганга? Тарбияланган психтердин психбольницага, колу буту сынгандардын больницага, вообще мына психикалар көбү айтканда түрмөгө ошентип эмне кылып коет? Салып коет да. Жакшы. Мамлекеттин иши да. Мезгилдин талабына ылайык чыгармачылык менен берген теле берүүлөрдөн пайдалуу болгон кеңештерди алып жашоого болгон жан дүйнө тазарат деген билдирүүсүн калтырган экен. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Эми сизге жыйынтыктоо үчүн эркин микрофон, анан кийин балким сунуш пикириңиз болсо дагы сунаалы, ошол менен жыйынтыктайлы. Кайрылып айтыңыз. Мындай да. Урматтуу бир туугандар, урматтуу ата-энелер, тарбия өзүбүздөн башталат. Биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Анан биз балабызды ошондо гана тарбиялай алабыз. Эгер өзүбүз балага умнуу сөздөрдү айтып, жакшы сөздөрдү айтып, мындай бол, тиндей бол деп, бирок өзүбүз бакырып атсак, өзүбүз ичип атсак, өзүбүз урушуп атсак, бала укканын эмес, көргөнүн кылат. Ошон үчүн биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек, ата-энелер. Анткени кээ бир ата-энелер балдарын алып келишип келет,
баары бир ата энеси менен иштегенге туура келет да. Мындай кылып сүйлө, мындай кылып мамиле кыл депчи. Ошон үчүн тарбияны биз өзүбүздөн баштайлы. Ошондо туура болот. Баланы кантип тарбиялайм деп суроо бербей, өзүмдү кантип тарбиялайм деп суроо бериш керек. Баланы кантип өзгөртөм деп суроо бербей, өзүмдү кантип өзгөртөм деп суроо бериш керек. Өзгөртүүнү өзүбүздөн баштайлы. Дүйнөдөн эмес, ички дүйнөдөн. Анан Кудай буйрса баардыгы жакшы болот. Эң жакшы. Жакшы. Берген Чоң рахмат. маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо алдыңкы күндөрү студиябызга чакырсак келип бересиз деген ишеничтебиз. Кудай буйрса. Рахмат сиздерге да, жакшы теманы көтөргөнүңүз. Рахмат. Эми ардыктуу теле көрүүчүлөр, 1,5 саат алкагында биз сиздерге жакшы бир маалымат бере алдык деген ишеничтебиз. Жалпы жамаатыбыз менен албетте. Ал эми студияда кызматта кесиптешим Айманбетов, мен Азиза Бекмуратова болуп өттүк. Режиссердук пультта Азизбек Дайрабаев, ал эми оператор Куткелди Бектурганов болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ал эми эртеңки күnkү эфирдик эстафетаны кесиптештерибиз Марс Моитов жана Айгерим Эмилбековага узатабыз. Анда эмесе ассаламу алейкум дейли.